Түзөөдө Лондон BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Дональд Трампка климаттык өзгөрүү боюнча келишимди жокко чыгарба деген эскертүү айтылды. 200га жакын мамлекет келишимге кол коюуга даяр. Кытай жергиликтүү шайлоолорду өткөрүүгө даярданууда. BBC шайлоого катышам деген көз карандысыз талапкерлерге тоскоолдук жаралып жатканын көрүп келди. Эски буюмдарды кайра иштетүү, жарабай калган телевизорду зергер буюмга айлантса болот экен. Бириккен Улуттар уюмунун Марракеш шаарындагы климаттык өзгөрүү боюнча сүйлөшүүлөрүндө АКШнын өкмөтү эл аралык коомчулуктун климаттык өзгөрүү менен күрөшүү аракеттерин колдоого алды. Бирок АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп үгүт иштери учурунда Вашингтон климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишиминен баш тартат деп убада кылган. Марокко климат боюнча быйылкы сүйлөшүүлөрдө сыймыктан өткөргөнү менен иштин келечеги капысынан күмөндүү болуп калды. Американын кезектеги президенти Дональд Трамп глобалдык климаттын жылуулануусунун бардык аспектин жокко чыгарды. Климат боюнча Париж келишимине жетишүүгө далай күчүн жумшаган АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри кыжырдануусун жашырган жок. Эч аракет кылбай туруп, идеологиянын негизинде гана миллиарддаган кишилерге таасир этчү маселени чечип коюуга эч кимдин укугу жок. Сөздөрдү угуп, эксперттер менен баарлашкан. Алдыбызда кандай коркунуч турганын түшүнгөн адамдар бир гана мыйзамдуу чечимге келе алат. Ал климаттын өзгөрүүсү боюнча чечкиндүү чарага өтүү, деди Джон Керри. Дональд Трамп глобалдык климаттын жылуулануусун Американын өндүрүшүн токтотуу үчүн Кытайлар ойлоп тапкан жалган нерсе деп атап, өлкөнүн көмүр кендерин кайра жандантууга убада берген. Биз климат боюнча Париж келишимин жоёбуз. Бириккен Улуттар уюмунун климаттык программаларына карата Американын төлөмдөрүн токтотобуз. Бул билдирүү аралдарда жайгашкан мамлекеттерди кооптондурат. Президент Трамп, мен сизди Фиджиге чакырам, жылуу тосуп алам. Биз деңиз деңгээли көтөрүлгөндөн улам канча элди көчүрүүгө мажбур болгонубузду көрөт элеңиз, деди Фиджинин премьер-министри. Дональд Трамп кызматка расмий киришкенде эмне кылат деген маселе көптү түйшөлтүүдө. Ал мурда бир да президент кылбаган ишке барып, АКШны климат сүйлөшүүлөрүнөн биратоло чыгарып салабы? Трамп эмне кылган күнү да жакында түтүнгө чулганган Дели сыяктуу шаарлар энергиянын таза булактарына өтүүгө басым жасашууда. АКШда жаңы президент шайланды. Кытай болсо эң ири жергиликтүү шайлоолорду өткөргөнү турат. Эмдиги бир нече айдын ичинде 900 миллион адам добуш берет. Бирок кабарчыбыз Джон Судворст Кытайда шайлоого катышам деген айрым талапкерлерге тоскоолдук жаралып жатканын аныктады. Биз макулдашкандай эле интервьюга келип калдык. Бирок жолубузду бир топ киши тосуп калды. Бул жерде жашаган айым Кытайдагы абалды эске алганда эрдикке тете иш кылды. Ал жергиликтүү шайлоого көз карандысыз талапкер катары катышууга аракет жасоодо. Мен андан интервью алсак болобу деп сурадым. Ооба, киргиле деди. Мен бул кишилерге бизге кирип, аны менен сүйлөшүүгө уруксат берилди деп айттым. Бирок болбой коюшту. Шайлоого катышууга укугум бар деп айтты тиги айым. Ал кайра да аракет кылды. Эмнеге өз эшигимди аштырбай жатасыңар, деди ал. Кытай эч ким тааныбаган кишилерди жөнөтүп тескетип коймой ыкманы көп колдонот. Өзгөчө демократия маселесине келгенде өтө сак турат. 5 жылда бир жолу 100 миллиондогон кытайлыктар добуш берүүгө катышат. Теориясында аймактык шайлоолор ар бир талапкер үчүн ачык. Ал эми реалдуу жашоодо шайлоо баракчасында ким болоорун Компартия чечет. Мына бул башаламандык. Жергиликтүү шайлоого көз карандысыз бир талапкер чыккандан улам болуп олтурат. Бизди сүрүп салышты. Бирок чоң муштум менен көзөмөлдөө, күч менен бирге алсыздыктын да белгиси.
Түз ободо BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Бүгүн Жапониянын премьер-министри жаңы шайланган Дональд Трамп менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Шинзо Абе Трамп менен жолуккан биринчи чет өлкөлүк жетекчи болмокчу. Премьер-министр АКШнын жаңы шайланган президент менен жылуу мамиле түзгүсү келгенин айтты. Трамп үгүт иштери учурунда АКШнын Азиядагы негизги өнөктөштөрүн Жапония менен Түштүк Кореяны сынга алган. Хиллари Клинтон президенттик шайлоодо Дональд Трампка утулуп калгандан кийин биринчи жолу эл алдына чыкты. Ал үйдөн таптакыр чыккысы келбей, кыйналганын билдирди. Бирок ага карабастан, жергиликтүү тургундарды өлкөнүн өнүгүшүнө түрткү болуп, Американын баалуулуктарын сактагыла деп үндөдү. Мексиканын чыгышындагы байыркы майя калкы курган пирамиданын ичинде 3-чү имарат табылды. Демек, майя эли имараттарын матрешка курчагы сыяктуу курушкан. Окумуштуулар жаңы технология аркылуу бийиктиги 10 метр болгон чакан пирамиданы табышты. Ал биздин заманга чейин 1000 жыл мурун курулган. Өнүккөн өлкөлөр кагаз, бөтөлкө жана желимди кайра иштетишет. Бирок телевизорлорго эмне болот? Британияда бир ишкана роботтун жардамы менен эски жабдыктарды кайра иштетип, киреше алып жатыптыр. Жакында эски телевизордон арылдыңызбы? Жыл сайын 2 миллион телевизор ыргытылат. Эми алардын баалуу тетиктерин кайра иштетүүчү завод ачылды. Бул жерге эл ыргыткан телевизорлордун 300 миңдей экраны Британиянын туш тарабынан жеткирилип турат. Кайра иштетүү кантип жүргүзүлөт? Адегенде бул робот телевизордун экранын бөлүп алат. Адам үчүн бул жумуш татаал жана узакка созулат. Экинчи робот адамдын ден соолугуна зыян келбеши үчүн анын ичиндеги сымап төгүлбөгөндөй кылып, түтүктөрдү кесип алып кайра бүтөйт. Айтор, эски телевизордон мүмкүн болушунча пайда табуу үчүн тетиктерди көп каражат коротпой чыгарып алуу керек. Телевизордун дээрлик ар бир тетигин кайра колдонсо болот. Айрымдары майдаланып, айнек, пластик, металлга сорттолот. Учурда өндүрүүчүлөр телевизордун кийин кайра иштетилишине деп акча которот. Бул акча телевизордун баасына кошулат. Бир нерсени сатып алгандан кийин аны бузулганга чейин колдоносуз да. Аны жөн эле ыргытып жиберүүгө уруксат берилбеши керек. Демек аны кайра чечип, иштетүүгө кетчү каражат баасына кошулушу керек. Ал эми телевизордун бул баалуу бөлүгүндө алтын бар. Балким сиздин телевизордон сөйкө чыгат. Эми спорт. Футбол күйөрмандарына жагымдуу жаңылык. BBC-нин иликтөөсү Англиянын премьер лигасында беттештерге билет арзандаганын аныктады. Буга Англиянын клубтары оюндарды көрсөтүү боюнча укукту сатып, миллиондогон доллар киреше алганы себеп болгон. Демек, эң арзан делген билет $37 сатылууда. Ал эми Арсенал күйөрмандарына эң кымбат баадагы билеттерди сатат экен. Эмирейт стадионунда оюн көрүү $120 турат. Бирок бул салыштырмалуу арзан. Мисалы, Барселонанын билеттери $480 чейин чыгат. Барселона демекчи испаниялык клуб Жапониялык интернет фирмасы Rakuten менен жаңы дөмөрчүлүк келишим түздү. 4 жылга созулган келишим $232 миллион бааланууда. Демек, Барселона Испаниядагы атаандашы Реал Мадриттен да озуп, дүйнөдөгү эң бай футбол клубу болушу ыктымал. Бразилиянын соту Европанын Олимп комитетинин мурдагы башчысы Пат Хикей доктурга көрүнүш үчүн өлкөдөн чыгып кете алат деген өкүм чыгарды. Хикей Риодогу Олимп оюндары учурунда билеттерди мыйзамсыз саткан деп айыпталып, август айында камакка алынган. Ал дооматтарды четке кагып келет. Жаңылыктардын соңунда винону жактыргандар тууралуу. Жапониянын Хакконе шаарынын тургундары атактуу Божоле Нува аттуу француз виносун бассейнге толтуруп, быйылкы сезондун ачылышын майрамдашты. Айтылган вино жыл сайын ноябрь айынын 3-аптасында саттыкка чыгат. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.